Абайлагылачы. Бишкек Ош жолунда ири жол кырсыгы болду. Бишкек Ошона жолунда ири жол кырсык катталды. Кырсык жолдон Шамалды Сай калктуу конушуна жакын тилкесинде болгон алдын ала маалымат боюнча Чанган үлгүсүндөгү кроссовер менен жеңил унаа кагышкан. Жол кырсыгынын кесепетинен жабыркагандар бар. Окуя болгон жерге ыкчам кызматтар чакырылган. Окуянын жагдайлары жана жабыркагандардын так саны такталууда. Бишкектин жашоочусуна 2 адам таяк менен кол салып телефонун тартып алышкан. Тоноо кылмышына шектүүлөр кармалды деп билдирди 16 декабрда Лейлин Риптен басма сөз кызматы. Кылмыш 25 ноябрда Жалгечи районунда болгон. Жабырлануучуга эркек киши эртең мененки саат 6:30 шамасында 2 эркек киши таяк менен кол салып 26 000 сомдук телефонун тартып алышкан. Бул факт тоноо менен катталган. Милиция кызматкерлери тарабынан 2007-2008 жылы туулган жаран бул ишке шектелип кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Катуу шамал эркиндик айкелинин көчүрмөсүн кулатты. Бразилиянын түштүгүндөгү Гуаиба муниципалитетинде катуу шамалдын айынан эркиндик айкелинин көчүрмөсү кулап түштү. Айкел соода борборунун алдында орнотулган. Маалыматка караганда шамалдын ылдамдыгы саатына 90 чакырымга чейин жеткен. Айкел постаментинен кулап катуу жабыркаган. Айкелдин постаменти менен кошо бийиктиги болжол менен 35 метрди түзгөн. Окуядан жабыркагандар болгон жок. Көмүрдү кымбат сатууга аракет кылгандардын кечирим сураган видеосу тарады. Нарында көмүрдүн баасын көтөрүп сатмак болгондорго чара көрүлдү. Атайын кызмат өткөн аптанын башында кара кечиден 108 тонна көмүр жүктөп чыккан 6 жүк ташуучу унааны кармаган. Кармалгандар көмүрдүн тоннасын Нарын шаарында 6 000 сомдон сатууну пландашканы айтылат. Айдоочуларда Актала районунун Тоголок Молду айыл аймагынан берилген ишеним кат болгон. Каттын мазмуну боюнча көмүр райондогу отун базаларына түшүрүлмөк. Актала районунун акими менен орун басарына сөгүш жана эскертүү берилди. Ал эми айдоочуларга ишеним кат берген адис жумуштан алынды. Абактага таңды чыгарып берем деп бирөөнү 1,5 миллион сомго алдап кеткен чектүү кармалды. Баткенде тургундун атасын абактан чыгарууга убада берип, анын 1,5 миллион сом акчасын алдап алып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, шаардык милицияга 2 октябрда Баткен районунун 28 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анын айтымында Баткен шаарынын 46 жаштагы тургуну абактага таңды бошотуп берем деп 1 миллион 500 000 сом акчасын алып, ушул күнгө чейин ар кандай шылтоолор менен качып жүргөн. Бул факт алдамчылык менен иш козголуп кармалды. Учурда шектүү 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.